жүзүндөгү эң популярдуу спорттун түрү талашсыз футбол болуп келет эмеспи? Ал эми дүйнөнүн мыктысы 4 жылда бир аныкталат. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты акыркы жолу 2018 жылы Россияда өтүп, анда Франция мундиалды жеңип кеткен. Ал эми 2022 жылы дүйнө чемпионаты каякта өтөөрүн көптөр билбейт. 2022 жылы дүйнө чемпионатын өткөрүүгө Катар мамлекети утуп чыккан. Бул өлкөдө чемпионатка кандай даярдык көрүп жатканын бул көрсөтүүбүздө толук айтып беребиз. Футбол боюнча 22-чи дүйнөлүк чемпионат 2022 жылдын ноябрь жана декабрь айларында Катарда өтөт. Бул өлкөдө тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатты кабыл алууда. Кызыктуу фактыларга кайрылсак, дүйнө чемпионаты жакынкы чыгышта биринчи жолу жана биринчи жолу күзүндө жана кышында өткөрүлөт. Буга күндүн ысыгы таасирин тийгизген. Себеби бул өлкөдө жайкы маалда футбол ойноо мүмкүн эмес. Бул өлкөдө жайында эле эмес, кыш мезгили да ысык болот. Ошол себептен ар бир стадиондо заманбап муздаткычтар менен жабдууланууда. Эске салсак, Катардын аянты Талас облусу менен гана тең. Бирок Катар кичинекей болсо дагы мундиалды өткөрүүгө эбегей сакчы коротулууда. Алдын ала маалыматтар боюнча 2022 жылдагы чемпионат мелдештин тарыхындагы эң кымбат мелдеш болот. Дүйнөлүк кубокко 200 миллиард доллардан ашык инвестиция жумшалууда. Жылдагы дүйнөлүк кубоктун беттештери 8 стадиондо өтөт. Катарлыктар ысыкты жеңүү үчүн стадиондо температураны +27 градустан жогору кармалбаган абаны муздатуучу системалар менен камсыз кылуу керектиги негизги приоритет болгон. Ошондой эле бардык футбол аянтчалары быйыл толук өткөрүп берилиши керек.